Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Бүгүн мен силерге жомок айтып беремин. Жомоктун аты Чабалекейдин куйругу эмнеге эки ачекей болуп калган деген жомок. Илгери дүйнө жүзүн Айдахар деген коркунучтуу жылаан башкарчу экен. Эки жүздүү чиркей ага кызмат кылат. Жылаан чиркейди өзүнө чакырып, дүйнө жүзүн кыдырып учуп, болгон жандыктын канын татып, кимдики даамдуу экенин кайтып келип айтасың, дейт. Кимди көргөзсөң ошону жеп турам, деди. Кожоюндун тапшырмасын аткарып кайтып келе жатканда алдынан Чабалекей кезикти. Каяктан учуп келатасың? Деди Чабалекей. Менин кожоюнумдун буйругу менен дүйнө жүзүн кыдырып, кимдин каны даамдуу экенин аныктап келатам, деди чиркей. Анан эмнени билдиң? Деди Чабалекей. Баарынан да адамдын каны таттуу болоорун билдим, деп чыйылдады чиркей. Чабалекей жылаанга чындыкты айтып, адам баласын курутпагының, алар боорукер жандар. Жок, айтышым керек, деди чиркей. Суранам сенден, адам баласына зыян келтирбе, алар мага дос. Чиркей: жок айтам. Чиркей Айдахарга учуп келди. Жанында Чабалекей чымын куюн болуп коштоп жүрдү. Кана, көргөн билгениңди кеп сал. Бир сөзүң калп болгондон корккунуң, деди жылаан. Менин укуктуу кожоюнум. Эч нерсени жашырбай чындыкты айтам. Эң таттуу жана даамдуу кан бул адамдыкы деп айтканга өлгүрбөдү. Ошол кезде Чабалекей учкан октой жетип келип чиркейдин тилин уштуу тумшугу менен жулуп кетти. Чиркей алдынан алдастап, жанталашып, урунуп беринип, дегенден башка эч нерсе айта албай калды. Айдахар, чиркейдин эмне деп айткысы келгенин мен билем. Ал эң таттуу кан жылаандыкы дегиси келген, деди акырын Чабалекей. Жылаан Чабалекейге каарданып, куйругу менен жерди чаап, оозун чоң ачып, асманга көтөрүлө берип, Чабалекейди аймап согунгусу келди. Чабалекей тез учкан жагынан эч бир канаттууну астына салбайт эмеспи? Тездик менен бирде ары, бирде бери учуп, жылаанга жем болбой жанын сактап калды. Айдахар болгону куйругун чала тиштеп, ортосундагы бир нече талды жулганга гана үлгүрүп жерге кулап, башы ташка тийип өлдү. Ошол себептен Чабалекейдин куйругу ачакей болуп калган деп айтып келишет. Жана адамдар ал канаттууну абдан жакшы көрүшөт. Бул менен биздин жомогубуз аягына чыкты. Балдар, силерге тапшырма. Ак барак алып, карандаш алып, түрдүү карандаш алып, ата-энелериңер менен бирдикте Чабалекейдин сүрөтүн тарткыла. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө.